Салам достор, biz азыр 100 километрине 10-12 сомдон жүргөн машиналардын фонунда турабыз. Так. Бул машинанын аты кандай эле? Донфен С50. Бунун өзгөчөлүктөрүн айтсак, комплектациясын. Жакта машина 2018-жылкы машина, запас хода 380 км. Фактически жүрген машина 300-330 км-ге чейин жүрөт жайылым. Кышында 200-тен 250 км-ге чейин. Машина болсо полный комплектация машина. Машина өзү Nissan базасында жасалган машина, BYD-лер Toyota Corolla базасында жасалган чыккан машиналар. Кайсы Nissan'ın тетиктери түшөт болгон? Nissan тетиктеринен, запчастьтарынан, ходовой частьтарынан ар кайсы X-Trail түшөт, Almera түшөт. Подбор менен да бүт ар кайсы Nissan чогуу. ДТП'дан көп жабыркашы мүмкүн да, моторго чейин жабыркайт, көбүнчө ошондой учурда кандай болуп калат? Бул жакшы суроо атасыз. Негизи мындай машиналардыкы түрү көп, анан 5 эме бар. Батареялар, чаргана батареялар, литий железный фосфатный, бул BYD батарея өзү производитель кылат. BYD E5-тики литий железный фосфатный батарея, бул батареянын прочный батарея, то есть ДТП болгондо бул ударостойкий, срок службаны көбүрөөк иштейт, и охлаждаемый батарея. Анан литионный батарея, бул уже корпус слабоватый, бул жаңы машиналарда турушат ушундай батареялар. Биз ошо батареяларды гибрид центр менен иштеген ошоктон правильная утилизация батареи, анан обслуживание батарейди еще помимо замены ремонт кылса болот. Ошо батареянын ичинде өзүнчө блоктор бар. Блокто ячейкалар бар. 12 ячейка болуп калат, 25 ячейка болуп калат. Ошолорду замена кылса болот да. Ошо гибрид центр жасайт. Могул жазууларды, цифраларды көрүп турам да мен. Ушулар эмне болгон жазуулар? Ошол 55% 216 км жүрөт деп көргөзүп атат машина. Могул зарядтын эмеси, зарядтын көргөзүп. 20га жеткенде токко сайыш керек. Сайыш керек. Телефондой эле да. Телефондой эле. 20 күйгөндөн кийин сайыш керек. 20дан ылдый жүрүп айдасаңыз, батареяга таасир берет. Бул жолдо белде мисалы калып калсаң да, сүйрөткөнгө болобу кадимкидей? Сүйрөткөнгө негизи любой машинаны сүйрөткөнгө нежелательно да байке. Ошонун расчет кылып айдасаңыз болот. Бул жакта километраж көргөзүп берет. Канча километрге ошо зарядканан кайсы жакка жетип, кайсы жактан заряддалсам болот деп расчет алсаңыз болот да. Срок службы батареи литий железный фосфатный өзү компания, завод производитель 8 жыл берет да. Батареяга гарантия 8 жыл берет. Бул Кытайда. Биз экспортный вариант болгондо, бул биз башка мамлекет, Кыргызстан болгондо уже батареяга гарантия жок да. Но батареялар, электромобильдин батареясы, бул проверенный батарея. Кытайдан өзү краш-тест өтөт, то есть их проверяют специальный станокта аппараттарынан. Бул батареянын өзү при нормальном использовании 15 жыл, 25 жыл иштейт да, батареясы чынында литий железный фосфатный. Аябай тартышы мындай тез экен. Тартышы жакшы. Бул унаа көбүнчө урматтуу көрүүчүлөр, ошол BYD-ге көп окшоштугу, жүрүшүндө окшош экен, негизинен машинанын мүнөзү аябай окшошуп кетет экен. Монитор Android сыяктуу. Бул жакта бүт бар. Ичинде телефон сайып, 2GIS көргөзөт. Телефон сайганда бул жака USB кабелине. Мисалы DVS-те эмне бар? Свеча бар, катушка бар, ремень, генератор, көп нерселер бар да. Бул жактан основном электродвигатель өлбөйт. Жана айтып кеткендей эле өлө турганы бул жактан основном батареяны карайсыңар. Бул жакка көп деле нагрузка берилбейт. Могу жок дегенде ходовой частьтин бүт эле биздин Кудай бергендей усталар кадимкидей эле оңдой берет. Алмаштырып. DVS машинада эле. Моторунда мисалы маселе жаралса, кайка барат? Гибрид сервиске барат. Бул электродвигатель оңой менен өлбөйт байке. Бул жактан өлө турганы самый главный батареяны караш керек. Мисалы BYD-ники болсо заводдон
10 000 жолу зарядтаганга бир батареяга уруксат берилген да. 10 000 жолу. 10 000 жолу. 10 000 жолун канча жылда зарядтап бүтөт же канча километр зарядтап бүтөт? Мисалы 10 000 жолу зарядтады. Ар бир зарядка машина 200-250 километр жүрсө, сиз көбөйтүп көрүңүз. Мисалы 200 деле 10 000ге көбөйтүңүз, 2 миллион километр бир батарея менен жүрүп атат. Бирок жанагы Европадан келип аткан Nissan Leaf'терди угуп атам, батареяларын алмаштырып атат деп аны точно өз көзүмдөн көрө элек. Себеби алмаштан охлаждение батареясы жок да. Буну быстрый зарядкага сайганда батарея ысыйт. Ысыганда буларда охлаждение батарея бар. Вентилятор үйлөп мустат берет да.